бүгүнкү биздин чыгарылышта сиздер түз эфирде жакшы бир маектерди, ошондой эле пайдалуу кеңештерди ала аласыздар деген ойдомун. Бүгүнкү биздин темабыз кайрымдуулукка түрткү болгон медицинабы деген теманын алкагында баарлашабыз. Студиядан орун алган конокторубуз менен тааныштырып өтсөм, Кайрымдуу бол фондунун директору Азамат Байматов жана ошондой эле аккан оорусуна чалдыгып, мына ушул ооруну жеңип келген эжекелерибиздин бири Гүлназ Адахам кызы. Саламатсыздарбы? Куш келипсиздер. Эң алгач эле Азамат мырза айтсаңыз, ушул фонд тууралуу маалымат берсеңиз, кандай багытта иш алып барат, кандай максаттары бар? Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим, жана ошондой эле жалпы элибизге мындай бүгүнкү эфирге чакырганыңыздарга рахмат. Экинчиден, биздин багытыбыз Кайрымдуу бол коомдук фонд кыргыз коомчулугунда өзүнүн ишмердүүлүгүн жасап келет. Бул багыттар ошол жалгыз бой эне мүмкүнчүлүгү чектелген болсо, мына ушундай же мүмкүнчүлүгү чектелген балдары болсо, ошондой өтө оор абалдагы биздин энелерди өз кучагына камтып, турак жай тургузуп берип келгенбиз да. Андан тышкары ошол бүгүнкү күндө биздин бекер дүкөндөр бар, жана кийимдер бекер берилет. Ошол менен эле биздин жүргүзүлүп аткан бул аракетибизге 2016-жылы түптөлгөн Кайрымдуу бол коомдук фонду. Бирок ошондой иштерди жүргүзүп жатып, анан коомчулукта мына ушундай азырына жанымда отурган Гүлназ карындашыбыздай болгон оор дартка чалдыгып, ошондой оор дарт менен алышып күрөшүп жаткан адамдардын кайрылуусу көбүрөөк болуп жатты да. Ошол себептен анан Кайрымдуу бол коомдук фондунун мына ушул багыты да камтынгандыгы ошол себептен. Анткени өтө аянычтуу кайрылуулар. Азамат биринчи байлык адамда ден соолук экен, дүйнө байлыгы эмес экен, үй эмес экен, башка эмес экен. Ошо ден соолугу жакшырганда бир эмеңерди берсеңер болот эле деп кайрылган кайрылуу мына бүгүнкү күнгө жеткизди да. Ушул фонддун ачылганына 7 жыл болуптур. 7 жыл аралыгында канча адамга, баягы муктаж болгон адамдардын операциясына жакшы болуп кетишине түрткү болдуңуздар? Бизде Кайрымдуу бол коомдук фонд ошол 7 жыл аралыгында мына 7 жашта фонд 29 үй салды Кыргызстан боюнча, бардык аймакта 29 үй. Андан тышкары биздин бүгүнкү күндө мынакей жыл жыйынтыгында 230га жакын биздин мекендештерибиздин ден соолугунун жакшырышына себепкер боло алдык. Буга элдин, кайрымдуу адамдардын ошол башын бириктирип, жөн гана ушундай бир себепкер болуу жолдоруна чакырдык. Бирок мына азыр бүгүнкү күндө Кудайга шүгүр ошондой кыргыз кайрымдуу калк экендиги, боорукер экендигин мына биз ар дайым далилдеп келет. Биздин элибиз, журтубуз мына пандемияда да биз далилдей алдык, дүйнөнү таң калтыра алдык. Анан ансыганда мынакей ушул Гүлназ карындашыбыз дагы ошол жакшырып келгендердин катарында да. Гүлназ эже, айтсаңыз, ушул аккан оорусуна кандайча чалдыгып калдыңыз? Канча жылдан бери ушул оору менен алып бурушуп, канча ай болду ушул операциядан келгениңизге? Мен өз келгениме 1 жыл 1 ай 2 ай болду. Мен 2019-жылы балам төрөгөндөн кийин эле толук диагноз кое албай эле жүрүшкөн негизи. Анан менин көзүм саргай берген да, көбүнчө боору деп жүрүп атышкан. Боору ооруга чалдыгыпсың деп, анан бооруга тапшырып жүрдүм мен. 6 айга чейин аны тапшырып аттым, бирок таза чыгат боор. Анан кийин 2009-жылы ноябрда мен балам кокусунан ооруп больницага барып калдык да. Барып калганда сен өңү бетиң мынча эле бозорот, келсең да бир тешкек көрөйүнчү дегенде каным 37-ге түшүп кеткен. Анан ошол жерден сразу эле мен мемеге бардым, гематолог Ош шаарынагы. Анан ошол жерден бирок ал жерде мени трак немесин кое алган эмес, ал жерде жол эле эми изилдеп жүрүшүп аткан анализдерин алып, анан меме деп так диагнозун кое албай 3 ай жүрдүм окшойт. Бир көк бооруң алдырабыз деди. Сен көк бооруң ушу каныңды соруп атат экен. Көк бооруң алдыр, анан жакшы болуп кетесиң деди. Анан биз ал врачтарга айттык, эгер мен көк боорумду алдыргансам, карантин бере аласыздарбы дедим. Десек, жакшы болуп кетишиме деп. Жакшы болуп кетишиме десем, жок, буга дагы биз бере албайбыз дегеннен, анан үйдөгүлөр менен кеңешип, биз туугандарыбыз менен ушундай деп атат деп, анан биз Бишкекке келдик. Ушу карантин убагында ол дагы 2020-жылы июндарда келдик да. Июндун 20-ларында ошо билем. Анан бул жерге келгенде сразу булар гематологдор сразу да албады, ол да изилдешип көрдү. Анан бир өтө кымбат анализ тапшырып көрөлү, бул дагы неме болбосо ошого не кылды деп
анан ошол Бишкектен диагноз коюп беришти. Бул өтө сейрек кездешүү оору деп мына Бишкектеги онкология, гематология немесине коюп беришти да. Анан сразу баягы неме кылганда булар ошо Бишкектен айтышты да, сен бул оору менен ушинтип өмүр бою кан куйасың. Бул оору менен эч ким жеңе албайсың деп айтыштыр да. Жок, эч ким жакшы болгон эмес деп. Бул оору менин оорум мындай экен да. Өтө сейрек кезинде миллион адамдан бир адамдан кездешүү оору экен да. Бул ак кан оорга да кирбейт экен. Бул миллион адамдан экен да. Эми баягы орустар дагы буну оору менен неме кылышып көргөн эмес экен да. Азыр дагы айтышат, сен ушу ооруну ушинтип жеңип келдиң деп кайрандай врачтар да таң калат да. Сен өзүң аракет кылыпсың, ушундай кылыпсың деп баазы мен баягы врачтарга айтат да, ошо кыз мына кыз ушинтип жакшы болуп келди деп неме кылышат. Таң калышат экен да. Анан ошол Бишкек ишенип калышса керек өздөрү деле. Баягы кемелин Бишкектеги заведующий айткан да, сен бул оору менен жакшы болбойсуң, аракет кылбай эле кой лучше деди да. Канча акча бул миллионер адамда бул оору менен эч качан жакшы болгон эмес. Одан көрө сен кан алып эле жашай бер деп ошо Бишкектен кетирди. Анан үйгө барып неме болосуң дейм, бар үмүтүң издөөсүн, не кыласың. Анан именно интернеттен издедим, интернеттен да издесем ушул оорулар баары жакшы болгон эмес экен. Кайра изилдеп жүрүп анан кийин бир эжем жеңем байланысамын Азамат байкеге чалып. Кайрымдуу бол фондун сизге сунуштаган экен. Сунуштаган. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздер Ден соолук плюс программасын түз эфирде көрүп жатасыздар. Бүгүн биз көптөгөн ооруларга чалдыгып, же болбосо жардамга муктаж адамдарга дайыма кайрымдуулук кылып келген Азамат байке менен маектешип жатабыз. Анан сиздер үчүн абдан бир пайдалуу эфир болот деген ишеничтебиз. Суроолоруңуздар дагы болсо, эгерде ушул жаатта биздин азыр экранга дагы номерлерибиз чыгат, 0557 27 08 96 номерине жиберсеңиздер, биздин келген конокторубуз сиздерге жооп бермекчи. Анан көбүнчө сиздерге ушул кандай ооруларга чалдыккан адамдар кайрылат? Ошол боюнча маалымат берсеңиз. Бизде бүгүнкү күндөчү коомчулукта мына ушул гепатит оорулары менен, онкологический оорулар менен чындыгында аябай көп, бөйрөк оорулары менен. Мен ушул жерден айткым келет да, мындай элиме айткым келет да, сактангыла, замандаштарым, биз эмнеден көп кетирип атабыз деп мындай көпчүлүк элдин дагы бүдөмүк суроолуу ойлору бар да. Анан бул мен баягы өзүм медик болбогондон кийин, бирок мен бул иште аралашып жүрүп көрүп жаткан, мындай практикада көрүп жатам, ошол көрүп жаткан адам катары, аралашып аткан адам катары айткым келет. Бүгүн биз, менин жеке пикиримде да, мындай жеп аткан азыктарыбызды мындай тууралап жесек, алдыбыздагы аштын баарын эле жей бербей, ошону карап, мындай кичине фильтрлеп, бүгүн оорулар жашарды деп дагы биз аябай бир эметип атабыз да, кооптонуп атабыз. Эмне үчүн жашап жатат? Себеби мен ойлойм, бул өзүм оюмда, мисалы бүгүн Кытайдын канчалаган азыктары келип жатат. Ошолорго биздин балдарыбыз барып эле комокко чуркап барып, магазинге чуркап барып эле ар кандай бир жанагындай мармалаттарды, башка тест татымдарды жеп жатышат. Ушуларга мен убакыттан пайдаланып айткым келет да, сөз башында. Аталар, апалар, ошондой балдар, кыздарыңарды жакшы көрсөңөр, анда жөн эле алдына келген аштын баарын кое бербегиле, бере бербегиле. Ошонун бардыгын кичине болсо дагы анализдеп, фильтрлеп, кичине жакшы жаман экендигин, арам адал экендигин бир ылгап анан берсеңиздер жакшы болот эле. Ошол себептен бүгүн оору жашарып атат деп ойлойм. Мына бүгүнкү күндө ошол эле, мисалы бөйрөк ооруларына отказ берип аткандыгынын бирден бир себеби бүгүн мына жанагындай энергетиктердин, мисалы суусундуктары аябай вилайет этип атат бүгүнкү күндө. Ошол да, ошон үчүн ушундай жаатта мына бүгүнкү күндө ошол боор оорусунан көп кайрылышат, жуктуруп алышат. Булар жугуштуу болуп атпайбы? Ошон үчүн сактануу жолдорун дагы биздин медицина бир аябай бир эме берсе жакшы болот эле да, мисалычы. Сактануу жолдорун үйрөтүп челге баягы. Пандемияда кандай сактандык, ошол сыяктуудайчы. Акыркы бир жылда сиздерге канча адам кайрылды? Бизге кайрылгандачы, карындашым, чындыгын айтканда мен мындай дайыма деле байланышта деле боло албайм. Анан бул кайрымдуулук иши, бул менин карманып алган, камтынып алганда ишим эмес да. Бул эртеңки акыреттик бир ишибиз. Бир керегине жарап берип коелучу деген жакшы сезимдер жашайт. Анан кайрылган адамдардын мисалы бүгүнкү күндө бизде Кайрымдуу бол коомдук фонд 3 эле адамдан турат да, мисалычы. 3 эле эки кызматкер иштейт. Бирөө медиа тармагында, бирөө ошо документацияны түздөп, жол көрсөтүп, бир кеңеш берчү эмесинде.
бизде кайрылгандар бир ай ичинде кеминде бир бүгүнкү күндө бир 50дөн ашуун адамдардын кайрылуусу келип түшөт. Бул ден соолук жаатында, ошол эле мисалы жашоосунда кыйналып аткан адамдар, үйгө муктаж, кредит алып кредитин төлөй албай аткан адамдар кайрылат. Квартплатасын төлөй албай атам деп кайрылышат. Тамак азык жетпей атат деп кайрылат. Ошого окшогон көптөгөн кайрылуулар кайрылат. Сиздердин өзүңүздөрдүн мындай талабыңыздар кандай адамдарга жардам бересиздер? Биздин талаптар бүгүнкү күндө ушул. Мисалы, чындап муктаж болуп аткан адамды кимди айтсак болот? Менин бул биздин койгон немелерибиз, чектөөлөрүбүз ушундай. Мындай мүмкүнчүлүгү чектелген эне болсо, мисалы коляскада отурган апалар бар, мисалы эки бутунан ажыраган энелер отурат, бүгүнкү күндө балдарын бага албай атат. Ошолор чындап мектепке балдарын жөнөтө албай атат. Анан ошондой эмелер камтылганда, ошол эле эненин балдары майып апалар бар. Жүрөгү эзилет, баягы көрсөң жүрөгүң ооруйт да. Бул чындап кайрылып аткан кайрылуу ушул камтылат. Бизде бүгүнкү күндө кайрылат деген ушул деп эле келип, баламдын контрагын төлөй албайтым деп деле келип алып догурунуп кайрылгандар бар да, жок эмес да. Кийим берилет магазинденчи, дүкөндөн. Бирок өзгөчөлүгү, мисалы, магазинде, базарда сатылган кийимдерди биздин мекендештерибиз жөнөтөт мунучу. Ошол Казакстанда иштеген мекендештерибиз. Мисалы, Россияда иштешет, мисалы, базарларда, мисалы, Москвада эмгектенген мекендештерибиз мына Новосибирскиден жөнөтүшөт. Ошол жактан келген кийимдер бекер берилет да. Биздин жанагындай камтынган жолубуз бар да, ушул жакта берилет десек, мындай алтынга оронуп алып деле келип жардам сурагандар бар да. Ошон үчүн ушул жерден деле айткым келет, мындай чындап муктаж болуп аткан адамдар кайрылса дагы жакшыраак экен да. Сиздер өзүңүздөр баягы тактайсыздар, баягы ооруп келсе, бүт анализтерин көрүп, документтерин көрүп. Күйөөм өтүп кетти деп да кайрылышат. Анан ошол учурларда дагы эгер күйөө өтүп кеткен болсо, бизде мындай документин толук тастыктап анан камтыйбыз. Мисалы, кайтыш болгон болсо, кара кагазын алып кел дейбиз. Башка ошондой баардыгы тастыкталып анан кийин коомчулукка жарыяланат да. Көрөрманыбыздан келген суроо бар экен. Фонд кандай жол менен жардам берет дейт? Фонд кандай жол менен жардам берет? Мисалы, фонд ошол эле кайрылган адамдарды, мисалы, мекендеши, мына менин жанымда отурган Гүлназга окшогон канчалаган ден соолугунан кайрылган болсо, жабыркап, өздөрүнүн реквизиттери тиркелет. Мисалы, башка фонддордон бир аз өзгөчөлүгүбүз фонддун. Ар бир жабыркап кайрылган адамдын өздөрүнүн эсеп счеттору тиркелет. Канча сумма түшсө дагы баягы ооруп жаткан адам өзүнө түшөт экен, Менин үмүтүм ушул, элден элге түз багытта түшсүн, түз багытта жетсин депчи. Экинчиден, ошол эле чет өлкөгө барыш керек болуп жатышат да. Чет өлкөгө барганда дагы, мисалы, бара турган болсо, сөзсүз самолет менен учушат, мисалы, ооруп аткан адамдар. Ошону дагы авиакассадан бара алдыртпай, авиакомпаниядан сүйлөшүп алдыртып берем. Ошо дагы бир жеңил болсун үчүн. 3 адам кетет, 4 адам кетет, ар биринен 3000 сом, 2000 сомдон болсо дагы ошо да бир эмесине керегине жарасын. Түз багыттар менен. Ошол, мисалы, ошо чет өлкөгө барганда деле биздин бере турган багыттуу жардамыбыз, ушул азыркы суроого, ошол врачтарды дагы түз багытта таап, жанагындай бир жаңы ишин баштаган практиканттар эмес, профессионалдуу врачтарга жөнөтүп, көрсөтүп, багыт берүү да ошондой. Кийинки суроо, эмнеден улам болот дейт бул оору? Сиз өзүңүз ошо айтып берсеңиз, эмнеден улам ушул ооруга чалдыктым деп ойлойсуз? Муну эч ким эч нерсе дей алышпайт экен да. Бардыгы ушу жеген тамактарыбызда деп ойлойбуз да, себеби мурда мен ооруп жүргөн эмес. Мен жакшы эле баламы 2018 жакшы эле төрөгөм. 116 мен төрөгөм. Анан кийин ушу балам төрөгөндөн кийин, балам 8 айлык болгондон кийин ушу каным азая баштады. Аны бирок врачтар да бул толук сен мынадан болдуң деп айта алышпайт экен да. Сен мындан бул эмне деген өздөрү да изилдеп чыга элек экен да бул ооруларда себебин. Мисалы, Гүлназ алгач кайрылгандачы, бизге кайрылганда, мисалы, бир аянычтуу кайрылуу. Мен үйүнө бардым, мен чакырышат, анан мен барган учурда дагы мындай көргөндө, чындыгын айтсам, азыркы отурган Гүлназ менен ал Гүлназдын айырмачылыгы өтө чоң да. Мисалы, үмүтүн үзгөн инсан отурат. Мисалы, жалгыз бой эне, мисалы, баласын карап, бир уулу бар Гүлназдын. Ошол уулумду мектепке барганын, келгенин көрсөм, мен ушуну узатсам деп, мындай көзүнө жаш алып, мындай кайрылган, кайрылып, жүрөктү оорутканда, чындыгындачы. Эртең ушунун үйлөнгөнүн көрөмбү, Азамат байке, колуңуздан келген жардамды берсеңиз дегенчи, кан куйдуруп жашайт. Мисалы, бүгүн биз тамак ичип жашап жаткан болсок, Гүлназ алардан өзгөчөлүк, адамдардан өзгөчөлүгү кан куйдуруп жашап жатат да. Кан куйдурбаса жашаш мүмкүн эмес.
мына ошого окшогон аянычтуу кайрылуу. Бүгүнкү күндө ошол кайрылуу мынакей элдин мына элге мындай элдин ынтымагы бүгүн Гүлназга окшогон кызды жаныбызда мынтип отурганга себеп боло алды да, Кудай буйрса, ынтымак. Мен нежемде ооруп жатат, кантип кайрылабыз деген экен. Сиздерде баягы соц баракчаларыңызда айтып өтөсүзбү? Сиздерди кантип тапса болот? Бизде ошол Инстаграмда баракчаларыбыз бар, кайрымдуу бол деген. Ошол баракчаларга кайрылса болот. Ошол жактан анан ошол мүмкүн болсо ошол анализдерин так жөнөтүп кайрылса да жакшыраак болот эле. Анткени мындай кээ бирлер кимдир бирөөлөркүн да жөнөткөн учурлар болуп калат. Ошон үчүн так немелерди коюп жөнөтүшсө, анан бизде ошол Айтурган деген карындашыбыз бар, ал баардык документтердин тууралап анан жоопторун берет да. Гүлназ эже, ошол Индияга барып келдиңиз, сиз Индиядан барып операция жасап келдиңиз. Анан биздин медицина менен ал жактын медицинасынын айырмачылыктары кандай экен, ошолорду айтып берсеңиз. Өзүңүздүн көргөн көзүңүз боюнча. Эми ал жакта жакшы, аппараттары жакшы. Кызматкерлери балким баягы биздин медицина мындай аябай алсыз экен деген бир ойлору келдиби сизге? Жок, бир жак биздикин да жаман дебейм, эми ал жакта жакшы бар жогу. Неме кабыл алгандары жакшы, неме кылышып, багантип бизге окшоп мындай кээде бар жери бар го, мындай көңүлүң ачып, күлүп деген бул сенин жашооң өзүң үчүн эмне кыл, Кудайым буйрса жеңесиң бул ооруларды деп иши мындай настроенияны көтөрүп, күлүп не кылышты. Азамат мырза, айтсаңыз, ушул көпчүлүк биздин элибизде ушул индиялыктар бизден билим алып жатышат. Анан каяктан алардын медицинасы бизден күчтүү болсун деген сыяктуу дагы кептер айтылып келет да. Бул боюнча эмне дейт элеңиз? Эмне себептен Индияга жөнөдүңүздөр? Бул көп кыргыздын оюнда бар нерсе. Мен муну өзүм жеке түшүнүгүмдө мындай түшүнөм. Бизден келген ошол индустар, бизде окуп кеткендердин баардыгы эле бир аябай ошондой бир врач болуп ал жерде иштеп аткандыгын мен көрө элекмин. Эмне үчүн? Себеби бизден мисалы мен ал жактан дагы ушул нерселерди сураганымда, алар көбүнчөсү Англиядан мындай бир окуп келгендиги, анан алардын медицинасынын бүгүнкү күндө күчтүүлүгүнүн да бирден бир себеби ушул экен. Мисалы буларда жанагындай изилдөө немелери көбүрөөк болгон, баягы калктын саны көп, сурабалары жок. Эми ал жакта баягы ошол себептен бул медицина аларда ошол себептен күчтүүрөөк экен да. Экинчиден бизде болсо окуп кеткендердин баардыгы эле барып чоң кызматта иштеп калат дегенден алыс болушубуз керек экен. Анткени биздики жөн гана трамплин экен, аларга мындай историясынан эме берген экен. Мен түшүнүгүмчө. Анткени анан бүгүнкү күндө негизи ушул келип кеткен, бизге канча врачтарды чакырып атабыз, бияка келишет да. Биз ал жака барып да неме кылганыбызда мындай ушул түшүнүктөмүн да, менин түшүнүгүм. Да, кайсы өлкөлөргө жибересиздер? Турцияга барышып атат бүгүнкү күндө. Бирок Турцияга мына мен бир нерселерди мен ачык айтышыбыз керек. Медицина жаатын бүгүнкү күндө бизнеске айландыргандар өтө көбөйдү. Бүгүнкү күндө өтө көп. Мисалы ушул адамдын ден соолугунун үстүнөн акча жасаган адамдар көп бүгүнкү күндө. Ошондой нерселерди көз менен көрүп, анан мен мына акыркы уже 2 жыл аралыгы болду. Мен бир 4-5 мекендешибиздин Турцияга барып жакшырышына себепкер болоюн деп аракет кылгам. Анан өзүмө дагы мындай туура келбеген ишти мен бүгүнкү күндө кылбайм. Ошол эле Турцияга барганда дагы мындай бир содалашуу, чакырып атканда башка сумма айтылып, анан барганда башка сумма айтылган, элди кыйноого алып калган учурлар, алданып калган учурлар көп кездешет экен. Ошон үчүн менин да кыялым ушул. Бүгүнкү күндө аркамда бир жакшы ийис калса экен дейм да. Анан ошон үчүн бүгүнкү күндө көбүнчөсү көрсөтүп аткан багытыбыз элге жеңилирээк дагы, арзаныраак да болуп жаткандыктын себебинен Индияга гана жөнөтүп эмес жүрүп жатат да бүгүнкү күндө. Көрөрманыбыздан суроо келген экен. Аккан оорусу менен эмне болуп ооруп калдыңыз эле дейт. Эжекебиз бул суроого жооп берип өттү. Тура эмес тамактануудан улам деп. Анан айтсаңыз, азыркы мурдаңкы абалыңыз менен азыркы абалыңызда мындай кандай айырмачылыктар болуп атат? Кандай сезип атасыз? Мен мурда биринчи ооруганда кан маздуулугунан кулагым шуулдайт эле, шуулутуп түн уктай албайт элем. Анан чарчап калат элем, бат-баттан тез жактан тез эле чарчайт элем. Анан шум, кулактарым өтө шум болуп, ошол анан чарчоо. Анан бир айда бир кан куйдуруп, анан канды неме кылып жүрчүм. Анан акыркы күндөрү бир айда 3 жолу куйдурган күндөрүм болду.
ошо состояние болду, чарчайсың, кулагың шум болот, анан ызы чууну жактырбайсың, анан тез чарчоо болуп ошо. Азыр баары калыбына келди. Азыр эми Кудайга шүгүр эми сонун дары-дармек немелери баары жакшы. Азыр мурун кандай жашоо болсо, мурунку жашоомдой эле да азыркы учурда. Ошондо операциядан кийин кан куюу сизге токтотулду. Ооба, токтотулду. Себеби баягы донор канда клеткаларымы эме кылышты да. Мындай менин каным эрип кетчү экен да, ошондо баягы мен өзүмдүн баягында клеткаларымы жаман нерселерин өлтүрүшүп, анан баягы бир тууган инемин донор ошону куюшту, ошодон бери жакшы. Кийинки суроого кезекте берели. Бул оорудан 100% айыксалоо дейт. Ооба, 100% айыкса болот экен, Кудайга шүгүр. Жакшы, келиңиздер. Бул негизи бул оору ошо пересадка менен айыкса болот экен да, алдын ала алып, анан дары-дармек менен ичсе деле болот экен баягы. Эң негизи алдын алса дары-дармек менен, эгер өтүшүп эме болуп кетсе, пересадкага туура келет экен. Азыр тамактанууңуз кандай болуп калды? Азыр тамактануум жакшы, мындай диетески жок. Диета кармабайсыз? Диета кармабайм. Мурда кандай жеп жүрсөм, ошондой тамактарды жейм. Анан айтсаңыз, ушул фонд боюнча дагы көптөгөн баягы жакшы иштерге себепкер болуп келатасыздар. Анан баягы ошол себепкер болгондон кийинки кандай болуп калды деп өзүңүздөр дагы кабар алып турасыздарбы? Сөзсүз. Силерге кайрылган жарандарды. Сөзсүз түрдө анткени баягы барып келгенден кийин барып коюп эле, жөнөтүп коюп эле, анан жөнөтүп койдук дегендик эмес. Мисалы азыр Гүлназ карындашыбыз жаңы кайрылгандан баштап толкунданып, мен ойлойм, толкунданып толук эмесин жеткизе албай атат. Бизде кайрылганда Гүлназ таптакыр башкача кайрылуулар, мисалы ошол эле чоң үмүттөр, анан Гүлназдын Индияга анализдери жөнөтүлүп, биринчи эле биздин мекендештерибиздин анализдери жөнөтүлүп, жооптор алынат. Болотпу, болбойтпу, ошол эле клиникага менин да талаптарым ушул. Өтүнүчтөрүм ушул да. Келген кыргыз алданбай келип кетишин. Биз эки тараптуу келишим кылганбыз клиника менен. Ал келишимдин негизги максаты ушул, ашыкча чыгымдарга учурабай, жана орто таладагы бир ортомчуларга алданбай, кепилдиктүү барып келиши керек. Биз аны көзөмөлгө алып, анан мен ал клиника жетекчилигине да айтып, бизди коом карап турат, бизди эл карап турат. Эл тыйындап чогулткан акчасын бүгүн сиздерге алып келип отурат. Биз алып келип атабыз мынакей. Ошол ишенич акталсын деп, баргандан келгенге чейин бардык төлөмдөр квитанция менен төлөнүп, көзөмөл, жакшы көзөмөлдө карап, азыр Гүлназ айтып атпайбы, жакшы мындай жакшы кароолор. Анткени эмне үчүн бүгүнкү күндө буну мисалы мен айткым келет да, ушул мындай мына бүгүн дагы сиздин ошо суроого, мисалы бүгүн дагы мына биз чогуу турабыз, 1 жылдан өтүп, мисалы барып келгенден 5 жылдан кийин да биз маектешебиз, сөзсүз акыбал сурайбыз, ушундай да. Ошон үчүн бүгүнкү ишибиз менен ийиз калса экен дейм, мына адамдардын жан дүйнөсүндө бир жакшы сезим калса экен деп үмүт менен. Кайсы органды пересадка кылат экен дейт? Бул орган болгондо мындай да, бүгүнкү күндө мисалы бөйрөктү пересадка кылып атышат, мисалычы, боорду пересадка кылат, костный мозг, мына аккан оорулары, пересадка боло турган оорулар, мына ушул оорулардан эмекен эми айтып отурсам, биз бул медик болбогондон кийин биздин өзүбүздүн түшүнгөн түшүнүгүбүз боюнча бүгүн эмелер жасалып атат да, аракеттер. Эже сиз айтып берсеңиз. Ошо мен өзүм түшүнүгүм боюнча, мен өзүм бул Кыргызстандан костный мозгун алмаштырасын деп жөнөтүшкөн. Анан бул ал жака барганда мен оорум башкача болуп болуп калды. Бул да канда клеткаларым жетишсиз экен да, ошондо медицина тилинде ошондой түшүндүрүштү да. Ошондо кандай клетка костный мозгко кирбеди меники. Демек, бул жактан башка диагноз, Индияга барганыңызда такыр башка диагноз болуп калды. Ошондой болуп калды. Бир мына меники пенги болуп атпайбы, ошо пенгинин түрү көп экен да, кайсы түрүнө кирет. Өтө сложный, меники жеңил түрүнө кирген үчүн ошондо эгер пенгинин өтө ордуна киргенде ошо алмаштырганга болот экен костный мозгко. Меники ага кирбеген үчүн клетканын кандай клеткалар ошого. Сиздер ушул көптөгөн адамдарды жөнөтүп жатасыздар Индияга, Турцияга, анан өлүм менен коштолгон учурлар болобу? Ал учурда кандай болот сиздерде? Өтө, мисалы мен бул нерселердичи бүгүнкү күндө ошол самолетто баратып дагы өтө оор абалда, даже самолет салбай койгон учурлар болот да, карындашым. Самолет салбай коет. Ошондо учурда дагы ошол авиакомпаниянын жетекчилигине кирип, мындай инсан катары түшүнүп коюңузчу, адам катары. Просто сиздин да акыбал, бул акыбал сизге келбесин, бизге келбесин. Биз ар бирибиз мусулман жанбыз. Альхамдулилла, биз мусулманбыз дейбиз. Бирок өзүбүзгө каалаган жакшылыкты өзгөгө кааламайынча биз толук да мусулман боло албайт экенбиз. Ошон үчүн
өзүңүздүн жакыныңызга жасаган мамиледи кылып эле кабыл алып жөнөтүңүзчү. Анткени эгер сиз азыр буну жок деген сөздү айтсаңыз, бул уже өтө бериш керек деген болот. Ошондой учурларда өлүм менен аяктаган учурлар бүгүнкү күндө болуп келет. Даже көз астымда өтүп кеткен мен кыргызды көрүп келем да. Ошон үчүн айткым келет, биз бүгүн барбыз да, карындашым, жашоодо биз бүгүн барбыз. Бүгүн биз жакшылык кылып калайлы, биз жетишейли, аракет кылайлы. Бүгүн биздин өмүр өтүп жатат. Мына азыркы көз ирмем деле өтүп жатат да. Бүгүнкү күн эртеңки тарых. Анан биз бүгүн колубуздан келсе келбесе дагы кыймылдабай турган болсок, чөнтөгүбүздө турган акчага кимдир бирөө муктаж болуп жатат. Ошого кичинесин бөлүшүп койсок, ал апасынан ажырабайт. Мына азыр карындашыбыздын уулу эне мээриминде, кучагында. Эгер биз ушундай жакшылыгыбызды токтотпой жасасак, эртең Кудай бизден ыраазы болот. Кудайдын алдына барганда Аллах Таала бизге ырыскы берип жатат. Кудай бизге убакыт берип жатат. Кудай бизге көп мүмкүнчүлүк берет. Ушул мүмкүнчүлүктөрдөн гана мен айткым келет да, ушундай бар, аянбастан кылсак дегенчи. Анан жана өлүм менен деп атпайсыңарбы? Бул бүгүнкү күндө мына онкологияга чакырышат. Мен барам да. Мен үйдө ата-энем да мени аять да, баласы катарчы, мен ата-энем катарчы. Балам мындай жерден абайла, жугуштуруу оорулардын арасында жүрөсүң, жуктуруп алсаң эмне болот? Сен бизге керексиң, балдарыңа керексиң дешет. Алар да мени аяп кооптонот. Көп учурларда эми алар да кейитпейинчи дейм. Бирок мына онкологияга барганымда дагы жанагындай акыбалда отургандарын көрсөң, үмүтсүз көздөр. Анан барып, жан кыйналып аткан учурларында барып, жок дегенде жакшы сөзүм менен жакшылык кылайынчы дейм. Даже кээ бирлерин барып анан дем салып, баягы кичине үмүт берип, жакшы болуп кетесиз Кудай буйрса, мынакей азыр аракеттер жүрүп жатат деген эмелер айтылат. Бирок эртесин барсаң ошол адам өтүп кеткен болот, ушундай да. Мындай жүрөгүң ооруйт да, чындыгындачы. Каржы маселеси кандай болуп атат? Башка чет өлкөлүк жарандардан дагы аласыздарбы? Же биздин кыргыздын эли өзү каржылап беришип атабы? Мен бул жерден сыймыктанып, сүйүнүп, кыргыз болгондугума сүйүнүп айткым келет. Мен кыргыз болуп жаралгандыгыма сыймыктанам. Анткени биздин кыргыз атабыз бизди ушундай айкөлдүк менен тарбиялаган. Бизди ушундай мындай өзгөчө, бизде өзгөчөлүк бар кыргызда. Мисалы, мындай кыйынчылыкта бири-бирин таштаган эмес деген сөз бүгүн бизди мындай далилдеп жашап келебиз да. Башка улуттан биз жардам алган жокпуз. Мен мисалы, мен ошондой башка улуттан жардам алгандан да алыспын. Анткени биз кыргызбыз. Ошон үчүн мен буну мындай патриоттулук сезим менен айткым келет. Кыргызды эч убакта кыйынчылыкта таштаган эмес деген чакырып, мына мисалы бир адамдын эле бар операцияга барып келишиге мисалы 3 миллион, 4 миллион сомдук каражатты талап кылат. Бирок биз жана сөз кылып аткан 200гө жакын адамдардын операциясы, мына 100 адамчы операция болгон болсо, 30 000 доллардан эсепке ала турган болсок, 3 миллион доллар болот атпайбы? 3 миллион долларды биздин өкмөт деле ал акчаны берген жок да, ал акчаны эл берди, карапайым эл тыйындап чогултуп атып, мына көптүккөсө көл болот деген сөздүн ушул далили да. Көрөрманыбыздан келген суроолду көрөлү. Саламатсыздарбы дейт, кан бойдун өсүшүнө тоскоол болбойбу? Бул баягы далил жооп бере турасыз экен, эже анда айтсаңыз, сиз ушул канга чалдыккан адамдарга баягы кандай кеңеш берет элеңиз? Сиз басып өткөн жолдорду балким бир сиздин айткан кеңешиңиз кимдир бирөөгө пайдасы тийип калат? Мен ушу ооруп жаткан адамдарга эң негизгиси ушу диагноз укту, аракет кыла бериш керек. Мен түшүндүм, себеби мен бул башыман өттү. Мен аракет бул болду, токтот, бул оору мен жакшы болбойсун десе, мен уже үмүтүмү үзүп, уже 1,5 жыл убак артка мем алыпмын да. Артка таштап мем алып койпун да. Бул диагнозду уккандан кийин аракет кылышып, ошо кайсы бул врач болбойт деп ар бир врачтарга барып консультация алып, анан кийин мем аракетин кыла беришти ойлодум да мен. Демек, аракет токтотпош керек. Эң негизги ошол экен. Анан мага окшоп интернетти чукуп, бул оору мындай болбойт экен, бул мондой болбойт экен деп интернетке болуп конечно экен. Бул жашоо башка, олунку башка экен да. Өзүбүздүн жашообузду өзүбүз күрөшүп, аракет кылганга эмне кылышыбыз керек экен. Анан бул да баягы мема бар го. Ооруган адам ошо ооруп жүрө беремби дебестен аракет кылып, канча мемелдерге барып, врачтарга үмүттү үзбөй. Азмат мырза, ушул алдыдагы максаттарыңыз боюнча кыскача айтып өтсөңүз, убактыбыз баратат. Эми алдыдагы максаттар кандай? Мен максатым ушул. Бир келген жашоодо мен Чыңгыз атамдай болгон колумда курч калемим жок. Чубак устаздай болгон менин илимим жок. Мен жөнөкөй гана кыргыздын карапайым бир жигитимин. Бирок мен аркамда
жакшы ишим менен ийиз калтырып, элдин эсинде жакшы ишим менен калгым келет. Менин максатым ушул алдыдагычы. Анан көп адамга көбүрөөк пайдам тийип, мисалы бүгүн жер үстүндө бир жерден орун алыш канчалык кымбат болуп жатат бүгүн. Бирок адамдардын жан дүйнөсүнөн, жүрөгүнөн орун алыш андан да кымбат экендигин мен жакшы билем. Ошон үчүн мен алдыда көп жакшы ишти жасап, эртең менин бүгүн мага бул учурда ойлонгон оюм, максаттарым ушул. Мисалы бүгүн балдар кыздарым деле эмес. Бүгүн мен келаткан урпагымды тарбиялагым келет. Алар менин ушундай чоң атабыз болгон экен, атабыз деген сыяктуудай сыймыктануу менен бир эмени жасаса деген жакшы үмүттөр. Анан алдыдагы максаттар болсо, мына кайрымдуу бол коомдук фонддун боюнча боло турган болсо сөзүбүз. Анткени мына коомдук фонддо бүгүнкү күндө ошо турак жай маселесин дагы күч алдыртып, көбүрөөк ушул турак жайга дагы көбүрөөк басым жасап, анан ошондой садака багы садакатул жарыя деп садака жарыябыз токтобой дагы биз өзүм эле эмес, ошол муктаж болуп аткан адамдын дагы үйлүү болуп калышына же жан кыйналып аткан адамдын ден соолугун жакшыртышына себепкер болуп, анын ден соолугун жакшыртып койсок, тигинин үйлүү болушуна, бирок ошол эле чакырыгыбыз өзүм үчүн да пайда, сооп пайдасы, ал эми кол сунуп аткан адамдар үчүн дагы сооп таба алышына бир кеңирээк эмени жасап өтсөм деген максаттар Кудай буйрса. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздер Ден соолук плюс программасын көрдүңүздөр. Бүгүн бизде конокто ушул көптөгөн кайрымдуулукка себепкер болуп келген инсандардын бири Кайрымдуу бол фондунун директору Азамат Байматов мырза. Жана ошондой эле операция болуп келгенине 1 жыл дедиңиз, бир жылдай болуп калган. Акканды жеңген эжекебиз десек болот. Гүлназ Адахам кызы болду. Сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Өзүңүздөргө дагы бекем ден соолук каалайбыз. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздер бул Ден соолук плюс программасынан дайыма пайдалуу кеңештерди алып келесиздер. Кийинки чыгарылышта дагы биз сиздерге мыкты коноктор, мыкты адистер менен биргеликте жакшы маек куруп бергенге даярбыз. Барыңыздар ден соолукта, аман туруңуздар.